Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз аябай даамдуу болгон жарков жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач пиязыбызды майдалап туурап алабыз. Bir килограмм картошкабызды турайбыз. Картошканы да идишибизге салабыз. Сабизди да турайбыз. Чеснокты да майдалап турайбыз. Сковородкага өсүмдүк майынан куябыз. Кызган майыбызга этибизди салабыз. Этибизди жакшылап кууруп алдык. Эми биз пияз салабыз. Пияздын баарын салбайбыз, бир аз алып калабыз. Өтө көп куурубайбыз. Бир аз жумшаргандан кийин эле сабизди салабыз. Бир аш кашык томат кошобуз. Сабизди өтө көп куурубай картошканы салабыз. Калган пиязды да кошобуз. Чеснокты да кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. 1 чай кашык туз кошобуз. 200 миллиграмм суу же 1 стакан деп айтсак да болот. Куябыз. Үстүнү жаап, жогорку температурада кайнатабыз. Мына биздин жарковубуз кайнап чыкты. Эми биз кайрадан үстүн жаап, градусуну төмөндөтүп бышырабыз. Мына биздин жарковубуз 20 мүнөттө бышып даяр болду. Мына биздин даамдуу болгон жарковубуз даяр болду. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.